Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөргө ормандары. Кайрадан эле Жалал Абадтын жакы элине келдим. Бул жерде өтө күчтүү линиядан бийлер бар экен. Мына ушулар сатууга чыгат экен. Үйүрү менен десек болот. Ушу 4 тең сатылат экен. Бул бийлердин бир экөөнүн мен жакшы тааныйм. Мына Актаноо экен, жанакы миллиондук аттарды тууган Улашабанын бээси. Нокендиктердин арасында популярный да, мен көп укчу элем. Анан былтыр Улашабага барганда сурагам ушу бээсинин тарыхындагы. Бул бээлерди мен сиздерге маалыматын толуктап алып берейин. Бээлердин ээси менин жанымда. Биз бирден тартып көрсөтөрбүз банда. Ооба. Кайсынан баштайбыз? Биринчи мына Актаноодон баштайлыбы? Актаноону тартсаң анда. Же жанына бар эле сүйлөй берели, же бастырып көрсөтөбүзбү? мен чечип алыш керек. Чечип ал анда, чечип ал. Жакшы урукка бээ керек, жакшы бээлер, тууп жүргөн бээлер керек деген балдар болсо, кишилер болсо, мына ушу бээлерди көрүңүздөр. 2-3 айдан кийин уже эме башталат. Бээнин сезону. Ошого чейин алып кышы менен кармап, туудуруп, анан дагы жакшы атка кое алам дегендер болсо. Чүле. Актаноо ушул экен да, Актаноо жанынан көрөлүчү Актаноону. Өткөнкү Чекиртайдын энеси, Ооба, ушу Чекиртайдын энеси. Анан Өткөндөгүнө Улашабанын Актаноо деп мына таноосу бар экен, ошондон Актаноо бээ деп коюлуп калган экен. Бул ушул 7-8 деп атышат. 7-8 туугандайбы? Ээси. Былтыр кысыр калыптыр. Анан быйыл эрте болосу. Эрте болосу экен ба? Ошо өзүндө хан деп ат бар экен, жуун ат. Ошо коюлуптур. Анан өткөндө ошо этти болчу, бул жайлоодон табылбай калышып, кечирээк таап келип беришти. Биз алгандан кийин бир аз этин качырып турат, эрте болосу. Анан бул Актаноону жана Шерзаттын атын анан көп жакшы аттарды тууган бээ дейт да, ушул экен да ошол, Ооба, ушул. Жана Актаноо бээ деген ушул да. Бизге келип атат, ушу келгенине бир айдай болуп калды. 15 күн, 20 күндө. Муну үйдө карап, бир аз эттерин качырып алдык. Бул ээн жүргөн бээлер. Аны кече өткөндө жана силер чыгарып саткан Чекиртайдын энеси ушу да. Андан бурун кунан, кара кунан баласы менен алдык эле, баласы өзүбүзгө калды. Өстөйлөр эле алып калды. Чыгарбай эле, сатылбай эле. Бул энеси булардын баарын энчиге деп булар чогултаттык эле. Муктаждыкка байланыштуу сатыкка чыгып атат булар. Ооба, айтып атты эле. Биз буга чейинки дагы уруктарын алып келип аралаштыруудабыз. Үстүндө бир тектүү бээлер бар. Тазаганды илгертеден бери келген бээлерибиз бар эле. Жана Акжалдын үйүрүнө кошутасыңарбы? Акжалдын үйүрүнө кошолу деп кошутабыз буга чейинки алып келген бээлерди. Анан булар кайра уже бир үйүрү болуп калды, кайра сатыкка чыгарып атабыз. Бул партиянын дегине? Муктаждыкка байланыштуу, атак баары үйрүгө келген бээлер. Сынакы энчи кыла турган дегине? Энчи кыла тургандар. Анан азыр ушу Россиянын бээлерине деле көп не кылбай, кайра өзүбүздүн эле карабайыр, тектүү чоңураак бээлерге басым жасап атат го. Албетте, өзүбүздүн кыргыз жылкыларга жетери жок да өзү негизи. Жылкыны түшүнгөндөр өздөрү эми билет, карап көрүп элечи. Бар мына немелер да, желимдери да жакшы экен булардын. Ден соолуктары буту колу айыбы жок бекен аягынан? Жок, Кудайга шүгүр. Барды таза. Мен жакындан да тартып өтөйүн Актаноону. Тактуу аттарды тууган Актаноо сен экенсиң да? Ай, молодец. Маршалдын мен бир тууган бээнин балдары экен да бул. Маршал менен бир тууган. Тоос кайрык деген дагы аттардын илеши бар экен да булар. Ошондой бээлер. Жакшы экен. Жетелесиң менен арт жагынан да тартып койсок, анан дагы маалыматын улайбыз дагы, беркилерге өтөлү анан. Бээ карыса көл, уй карыса чөл деп коебу, эмне деп коет? Бара-бара жакшы тууйт дейт го, жылкы баласын. Кандай дейсиң? Булар дагы кысыр калыптыр. Кудай кааласа бир дем алып алганго дейм. Жакшы тууйт да эми. Жакшы эле. Буга чейинки да балдары жакшы, элдин баары эле билет эми. Айрыкта Нокен тараптагылар бул Өзбекстан, Тажикстан каттырдат экен да бул жагалардын балдарынчы. Жакшы экен. Азыр эми бул бээнин чоңдугуна кызыккандар болот да, бою примерно канча? Орто бээ, чоң бээ, кичине бээ? 1.60 го дейм. 1.60 барып калабы? 1.55'тин 1.55-1.60. Жакшы экен. Бул Актаноо бээнин баасы канча? Баасын 200 кем бар. 200 кем бар. Ооба. Келип көрүшөт. Аны базарда эле онлайн базар кылмак белек. Келип көрсүн дегине? Ооба. Кароого деле жоош эле. Азыр бир аз өткөндөн бери туруп калганга келип
кармаласак үркүп атат да. Жакшы экен. Жөөс эле бий. Мынакей достор, жакшы тууп жүргөн бээ издегендер көргүлө. Ичинде дагы жакшы аттан токтоптур. Аны туудуруп алып, нар жагына дагы өтө жакшы аттарга койсоңуздар, булар көрүнүп калган, доказательство далилденген да, балдар чуркап жүргөн экен. Себеби мен өзүм жанакы Улашованын маршал үйүрүнө кызыгып сураштырганымда, ушунун балдарын дагы айткан да. Бунун балдары акыры өзү деле Кудай кааласа келип калды да. Жакшы экен. Мындан кийинки бээни тартайлы эми. Мынакей достор, экинчи бээбиз. Бул бээби ат бе? Эми Майрамбек бээби. Адаштырып айгырды кармап албаган да. Жанагы Санчонун уруктарынан. Энеси ушундай өтө чоң бээ. Bundan да чоң окшойт ал. Көрүшүмчө. Анан бул жоош бээ. 5-чи душу жаш бээ. Өтө эле чоң. 1.70ке турмуш кылат бул. Жакшы экен. 1.60-тын үстү болуп калабы? Жакшы экен. Жакка коюштур. Булар эми жакшатка коюлат жалаң элечи негизи. Бул ошол Нокен жактан келди бул да? Нокен жактан келди ошо Санчо уруктан. Бунун энеси Санчонун кызы экен. Өзү да жакшаттын балдары экен. Бирок чындыгында мына башы Санчолорго окшош экен, Ооба, ошондой. Байкап, бир күнү сен өзүң да тартып келдиң. Ооба. Байкап отурдум. Бул Санчого окшош да булар. Баштары ушундай болот экен. Баш деле жал куйруктары. Анан түтүл ошондой. Чоң. 5-чи досу эрте болот. Чоң бээ экен, кыргыз бээге чоң. Желиндери да уйрукундай эле бар. Саганга деле жоошко дейм. Жакшы экен. Кийинчи бап дегине. Биз жанагы ошо өзүбүздөгү жанагы кашкаттарга аралаштырып коюп немелерин тазалап атабыз да дагычы. Өзүбүздө бүт көбөйүп кетти дагы башка жактан. Бээлерди ошо байтал болсо эми таап келип тай болсо дагы. Мээнет кылып атабыз да. Кылдап атам деген. Мээнет кылбасак. Жакшы аттар кайда? Кыргыздарды жакшы аттар эле таанытат го кыргыз элин. Албетте. Атты бээ туйт деп, мына бээ дагы жакшы аттары тууса керек, өтө көрүнүшүнөн. Чоң дагы экен, орус бээге окшош экен да. Буту колу да. Россияда бээлерин жолдой алгат да бун. Ден соолук буту колу аксаган тексек эмеси жок, шишик-пишиктери жокпу? Баары жакшы. Карабоо да жакшы. Чындап. Бойлуу экен бирок чындап эле. Жакындан да тартып көрсөтүп коёйт. Анан жооштугу ашык экен муну. Жакшы. Карабоо жакшы. Жакшы экен Майрамбек. Санчонун баасы канча? Санчо бээ деп коет айым. Аяктан уругуна карап алып келип ат кое алабыз биз. Мно бээ деп элчи, ошо Санчо бээ деп карап жүрөбүз. Мунун баасы өзүнө жараша да. Жакшы нерселер, жакшы пул болот да. Бизге да жакшы эле келген болчу өзү. Колдон колго өтүп атып булардын баарын зорго алдык. Тааныштарды аркылуу таап берип атышат да, Нокендеги тааныштар. Жакшы бий кылалы, жакшычылыктарды кылдып алалы деп. Анан ошого бунун баасы 300 кеми бар. Сурайт да. Кеми бар. Ооба. Булардын ичиндеги балдарында сурагандар бар эми. Ал эми ал насиби убакыт көргүзөт. Ооба. Кудайым насип кылса баарыбызга болот да. Ошол 300 кеми бар. Келип көрүшөт. Жакшы экен достор. Жалап деле шаар деле турабыз. Кармап атабыз жерде дейлер. Санчо бээнин дагы маалыматын толук уктук, баасын да уктук, бирок чындыгында чоң бээ экени. Өтө эле чоң бээ. Ооба. Бул жанагындай атактуу аттарга кое турган экен да. Өтө бир аркырап турган, Кыргызстанга аты чыгып турган аттарды коюп кулуна ала турган бээ экен да. Мынакей достор, биз мындан кийинки бээге кезекти берсек, жетелеп келип палбан Азамат. Алып кел. Алып келип мына акеңе карматта буну жетелеп кет. Бул тору бээң деле чоңго Майрамбек. Бул кайсы экен? Урук. Бул тору бээ ошол кайрел ошо Улашованын маршал үйрүсүнө барып такалып атат. Азыр угундан алып келдик эле 2 жыл мурун. Буну биз 2000 кайсы жылы жанагы гладиатор деп чоң карат бармалды алып келгенбиз, кысыр. Алып келип үйрүгө ошого койдук. Ошо каратка коюп каратып калдык эле, бир ургачы бээ тууп берди. Ургачы байтал. Ал азыр өзүдө калды ошо жүрөт. Андан кийин 2-жылы буну өзүбүздүн жана Кашкатка койдук. Кашкатка, чоң Кашкатка. Ооба. Атамдын Кашкатына койдук эле. Андан да жакшы кулун тууп берди, ал сыртка чыкпады, өзүдө калды. Жакшы туат да, жакшы туйт экен. Анан бээнин өзү да өтө эле чоң бээ. Анан эртеге карайбыз. Талаада азыр чөп, мал көбөйүп, чөп калбай калдык да. 2-3 жылдан бери үйдө эле карайбыз. Жазда үйрөгө кошобуз туудуруп. Эрте туйт. Бул марттын 10-дун тегерегинде туйт жылда.
Былтыр ошо кысыр калып калды, же бала салды, же биз аттарды эрте кармап алган үчүн аттар бузуп койдубу. Быйыл дагы эрте болсо Кудай кааласа. Эрте болсо экен деп эле. Атам Кашкатына коюлду, үйрөнүп калган. Эрте болсо. Буну Күлүк Кашкатка баягы. Ооба, Күлүк Кашкатка. Быйыл ушун биз алганда бир 6-7 тууду деп аткан. Андан кийин 2 кулун берди. 10го жетелек экен да бул даганда. 10го жетелек болсо керек экен. Бизде 2 кулун берди да. Азыр эми булар биени карасаң төбөрөт, бизде 25ке чейин тууган биелер болгон. Анда ошондо булар ортолот болуп калат экен да анда. Буну кече жакында алып келдик. Ошо муктаждыкка байланыштуу булар менен кошулуп сатып атабыз да. Садырып жүргөн бие бул? Бул эмчектери чоң, кулундарды семиз карайт. Ден соолук кандай? Жакшы ден соолугу. Көрүп тургандай эле. Мен бир сыра тегиретип да тартып атпайм. Жайлоодо ят калбай калды. Эми баары эле безилдеп ачат калды, калбай калды талаада деп. Ооба. Төштөрүн да тартып көрсөтөйүн, туяктарын туголуна. Жоош бе караганга. Сөөктүү жоонду экен да. Өтөлү чоң бу я. Чоң экен. Кече алып келип балдар кароосу кыйын болду булар. İşte болуп калды. Накта кыргыздын бейлеринен, кыргыз жылкыларынан тектүү бей издегендер көргүлө. Төртөө тең жөнөкөй бей эмес экен алар. Бул бээнин баасында канча дейбиз эми? Бунун бээнин баасы деле жөн, бирок бизге дагы жөнүндө келген үчүн 200 кем бар бун деле. 200 кем бар. Кулун алдың, рахмат деген буга. Ооба. Так дагы деле туйт эле ушу бээлердин баарын ушуларды сатышка туура келди. Мынакей достор, бул бээнин дагы баасын маалыматын толук уктук. Биз андан өтүп 4-чү бээни тартабыз эми. Келен мырза мынаны карматам берки. Көргөн элем буну. Акмат аканын үйүнөн келген, Ооба. Бул бейла жакшы бээ экен. 5-чи туушу экен ушу туушу. Жанагы немеде Кулашабадан кеткен жерде кашка сургоюнга коюлуптур бейил дагы. Өзү өткөн да. Так. Канчаны тууду деп аттык буну? 5-чи туушу. Анан эрте боз деп атасыңбы? Бул да эрте боз экен да, көрүнүп турат ушактары. Ушактар көрүнүп турат, булар эрте боз баары эле. И колго каралса бул карап эле туудуруп алса болот. Бул Тиконун кызы, өзү энеси хандын кызы экен. Энеси хандын кызы, өзү Тиконун кызы. Өзү Тиконун кызы бул. Прямо Тиконун кызы. Мынакей достор, көрүп атасыңар. Эрте боз. Biraz peyli var eкен. Эми немере кырсыраак экен да. Кырсыраак экен да. Ата кармаганда жоош, жипке түшкөндө. Кармагы чаңдышып өнөр көргөзөт экен да. Бул дагы жакшы бе, кулундары да жакшы экен. Биз көрүп не кылдык, бирок энесин алдык да, эми кулундары сатылып кеткен экен. Ооба, мен өткөндө Акмат аканын үйүнөн 2 кунан тарттым да. Ошондо ушу бээни сурадым. Сурасам мунун мурдакы туугандарынан айтып, кулундарын да көрсөтүштү эле сүрөттөнчү. Мен өзүм алып жакшатка койсом кандай болот, өзүмө десем ойлонбой ала бериң деп баласы айтты да ушу бээни. Ооба, өткөн мен көрдүм аны. Мен ошентип сурап көрдүм да, өзүм алып койсом кандай болот деп. Көрдүм аны деле, уруктары ошо. Ооба. Жакшы болот. Ушул маалыматты ошолор дагы чиңдеди да, ошентип айтышты, тастыктады да, балдар Акмат аканын. Бул бээнин баасын канча деп атасың? Бул бээнико 230 кем бар дегенбиз. Баасы келише албай турабыз. Клиенттери бар. Жакшы бээлер, жакшы нерселер, жакшы эле. Көрөм дегендер болсо келип көрүп. Көрө берсин ушул жерде, бар ушул жерде. Жалал Абад эле жакын жериндебиз. Жакшы экен. Мынакей достор, биз 4 бээнин маалыматын толуктап алдык. Урук линиясын көрдүңөр, ата тегин уктуңар. Атты бээ туйт дейт кыргызда. Жакшы атка коюп бээ кыла тургандар, энчи кыла тургандар болсо, экранга мен номерди жазам, байланышып, чалып, келип көрүп алсаңыздар болот экен. Жоош экен бээлер, Бээлер жоош. Жаш балдар эле кармап турат. Бээлер жоош бээлер. Алып үйдө караса да болот, талаа кое берсе да болот. Биздин бээлер бардык жерге кете берет. Ыңгайлашкан деген. Уже наркы бээ уже немеден өттү. Наркы белгилүү бээ аттыны. Муну санча уруктан деп бул деле. Белгилүү бээлерде. Эрте болду. Да шүгүр бар элечи. Бар эрте болду экен да. Алганга да, сатканга да баарын берекесин берип насип кылса, жакшы эле жылкыларды көбөйтөбүз го. Жакшы экен. Мынакей достор,
Biz ушун менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Эми ушул экрандагы номерге байланышып мына ушул атактуу аттарды тууган бийлер менен ээси менен байланышсаңыздар, толуктап маалыматын алсаңыздар болот.